Ниязбеков Айзаданы ала качууга катышкан 4-чү шектүү кармалды. Айзада Канатбекованы ала качууга катышкан деген шек менен дагы бир адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков парламенттин жыйынында билдирди. Ал депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, 4-чү шектүү дагы өз жанын кыйган Замирбек Теңизбаевди кошкондо кармалганын айтты. Бул кылмыш иши президент жана премьер-министрдин көзү мөөнүндө экенин кошумчалады. Ал эми Бишкек шаардык милициясынын маалыматы боюнча кылмышка шектүү деп Борбор каладан 26 жаштагы Жалалабадтан 30 жаштагы киши кармалды. Буга чейин кылмышка катышы бар делип 32 жана 29 жаштагы жарандар кармалган. Булак Спутник KG. Анипа Егемназарова Айзаданын мугалиме. Айзада мектепте кызыл аттестат менен аяктаган, лидерлик сапаты бар кыз болчу. Айзада акылдуу, кыйын кыз эле, деди 8 апрелде Назар Ньюс маалымат агенттигине зөөкүрлөрдүн колунан каза болгон Канатбекова Айзаданын мугалиме Анипа Егемназарова. Мен окуткан Айзада аябай жакшы окуган, лидерлик сапаты бар, бою узун, жылдыздуу, күлүп жайнаган жайдары кыз болчу. Ал мектепте кызыл аттестат менен аяктаган. Мен аны келечекте министр, депутат болсо керек деп ойлочумун. Акылдуу, кыйын кыз эле. Азыр анын күлгөн, жымыңдаган көзүн элестетип, элеси көз алдыма келип жатат. Кайран Айзада, зөөкөрдүн туткунуна түшүп калган экенсиң. Өмүрүң кыска экен, жаның жанатта болсун. Билгенге кыргыз дагы бир билимдүү, акылдуу бир кыргызынан айрылды, деди. Булак Назар Ньюс KG. Улукбек Марипов ала качкандарга жазаны күчөтүү сунушун киргизүүнү тапшырды. Өкмөт башчы Улукбек Марипов никеге туруу үчүн кыздарды ала качкандарга кылмыш жазасын катаалдатуу тууралуу сунушту кыска убакытта киргизүүнү тапшырды. Бул тууралуу премьер-министр укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн кеңешмеде билдиргенин өкмөт кабарлады. Мен жазык кодексиндеги бул беренени толугу менен кайрадан карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Адам мурдоо тууралуу берене бар, ал үчүн эркинен ажыратуу каралган. Жакын арада аталган кылмыш түрү үчүн жазаны катаалдатуу максатында жогорудагы беренени ченемин кайра карап чыгуу зарыл, деген Марипов. Анын билдиришинче, айрым милиция кызматкерлеринин шалакы мамилеси жарандардын укук коргоо органдарынын ишине болгон ишенимине доо кетирүүдө. Айзаданын өлүмү бул чоң трагедия. Ал көптөгөн социалдык көйгөйлөрдү ачыктады. Жарандар өзүн коопсуз сезүү керек. Бирок жаш кызды күндүз алып качып өлтүрүүгө барып жатса, кайдагы коопсуздукту сөз кылууга болот. Бул ачык кылмыш, анын салтка тиешеси жок. Мектеп программасына адам укугу, аялдар менен балдарга зомбулукка жол берилбей тургандыгы боюнча сабактарды киргизүү керек, деген премьер. Ошондой эле кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлери жазасын алышарын кошумчалаган. Булак Спутник KG. Айзаданын өлүмү. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бишкектен уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Кылмыш ишин Бишкек шаардык прокуратурасы козгогону, тергөө ишин жүргүзүү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгына тапшырылганы айтылат. Булак Спутник KG.